чемпионат мира болуп аткан кезде Катарга келгем. Бул Катар менен ошо Кореянын келишиминде ачылган бул жактагы больница. Бул жакта 90% пластикалык операция, пластикалык больница. Катарда деген азыр аябай популярный, өзгөчө аялдар арасында пластикалык операция. Бул жер ошо Суквакив деген Катардын эски базары. Бул жерге ошо өзүңүздөр байкаганда азыр сезон. Кыргызстанга кетерде биз ушул жактарга келип, ушул базарга именно келебиз да. Баалар арзан, анан издеген нерсең баарын табасың. Кыргызстанга мисалы белек кылып алып барсаң болот, үйгө алып барып коюп койсоң сонун. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана мен Доромбек Адаханов. Бүгүн биз Катар мамлекетинин Доха шаарына келдик. Бүгүнкү биздин маектешибиз, биздин мекендешибиз Алина Рыскулова болмокчу. Кызыктын бара алдыда биз менен бирге болуңуздар. Алимайым, кандайсыз, жакшысызбы? Атайын Кыргызстандан мекендештер долбоору келдик. Биздин ушул Доха шаарындагы мекендештердин ийгиликтери жана жетишкендиктери жөнүндө атайын репортаждарды даярдаган. Золушка дүкөнү Германиядан жогорку сапаттагы аялдар бут кийимдери. Бизге 30 жылдан ашык убакыттан бери ишенишет. Катталуучуларга 15% арзандатуу берилет. Алина Рыскулова 23 жашта. Ош облусунда төрөлүп, кийинчерээк Бишкек шаарына көчүп келишкен. Көк Жардагы 88 орто мектебинде окуп, окууну аяктаган соң эл аралык илим жана бизнес университетинде фармация факультетин аяктаган. Үй бүлөсүндө эң улуусу 3 энеси, 1 сиңдиси бар. Атасы дарыгер, апасы мугалим. Катар мамлекетинде алгач 2022 жылы дүйнөлүк футбол чемпионатында официант болуп ишке келип, 1 жыл иштеп, тил үйрөнүп, чет элде тажрыйба алып кеткен. Ушул жылдын июль айында Катар медициналык клиникасынан сунуш түшүп, Доха шаарына келген. Клиникада пациенттерди тейлөө бөлүмдө ресепшнде иштейт. Учурда өз кесиби боюнча дарыканада иштөө максатында атайын документ, лицензияларды даярдап жатат. Негизи эле ушул Катар шаарында, өлкөсүндө, Доха шаарында бүгүнкү күндө биздин мекендештер саны көп экен. Анан сиз ушул кантип келип калдыңыз? Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Хорошо. Кош келиңиздер. Биринчиден, мен атым Алина. Кыргызстандан болом, Бишкек шаарынан. Мен өзү негизи Ошто төрөлүп өскөм. Кийинчерээк Бишкекке көчүп келгенбиз. Анан жашым 23-тө. Бишкекте Көк Жарда турабыз, үй бүлөм менен. Мен өзү мектепти ошо Көк Жардагы 88-чи мектепти бүткөм. Ал жакта бүтүп, анан медицинский колледжде окуп, фармация кесибин бүткөм, аяктап. Ошо окууну бүтүп эле, ошол жылы эле 2022 жылы ал кезде чемпионат мира болуп аткан кезде Катарга келгем. Катарга келип 1,5 жыл жүрдүм. 1,5 жыл жүрүп, ноябрда Кыргызстанга кетип, Кыргызстанда 1 жыл жүрүп, кайра жакында эле келдим. 4 айды мурда, июлда. Ошондон бери азыркы учурда Катардамын. Азыркы учурда сиз кайсыл тармакта иштейсиз? Мен өзүм ошо фармация жагын медицина тармагында окуп бүткөндөн кийин азыр деле ушул больницада иштейм, бул жакта. Частный больницада. Тейлөө пациенттерди кабыл алуу тейлөө кызматкери, ресепшн десе болот. Сиз иштеп аткан больница кандай кызматтарды көрсөтөт? Мен иштеген больница корейский больница, корейско-катарский. Получается, Кореядагы больницалардын бул жака ошолорду копия кылып салышкан да. Биздин больница жаңы апрель айында эле ачылды. Жакында эле. Ушул жылдын апрель айында ачылды. Мен болсо июль айында келип кошулдум. Больница жаңы, анан бул больница негизи 90% пластикалык операция больницасы. Өзүңүздөр билгендей эле Кореяда пластический операция аябай популярный, анан ал жактагы жанагы врачтар
күчтүү да. Дүйнө жүзү боюнча эле ал жакта көп пластический операция колдонгон үчүн ошо атайын Катардын сурануусу менен бул жака алып келинген. Себеби азыркы учурда өзүңүздөр билгендей араб аялдары дагы аябай бул пластический операцияга аябай кызыгышат, жасатышат. Ошол себептен ушундай ачылды. Көбүнчөсү ошондой, башка деле мисалы стоматология тоже бар. Башка мисалы башка деле мындай жүрөк боюнча, бөйрөк, ички органдар боюнча деле адистер бар. Но көбүнчөсү ошо акцент пластикалык хирургияга да. Ошон үчүн Кореянын больницасы деп коет. Негизи эле силердин кардарларыңар арабтар турбайбы, биякта? Ооба. Көбүнчөсү. Бизде кардарлар ошо 90% арабтар, чисто жашоочулар да катарилер 90%. Көбүнчөсү аялдар келет ошо пластикалык эмелерди колдонгонгочу, процедураларды өтөп. Биздин ошол жарандарга болгон мамиле кандай экен? Негизи эле ошол сиздин иштеп аткан жумушта ошол жактын жетекчиси менен, мисалы үчүн Кыргызстан жөнүндө, кыргыздар жөнүндө билет экенби? Негизи мамиле жакшы. Азыр чынын айтканда Кыргызстан жөнүндө мисалы көп бизде толук билбейт. Бир 20% адамдар эле билет. Кыргызстан десең, Казакстан деп ушун сурай беришет да. Анан биз түшүндүрүп айтып беребиз. Биз Орто Азиядабыз, ушул мамлекет, ушундай горная страна деп бүт айтып беребиз. Анан азыр уже мына акыркы 4-5 жылда уже билип деле калышыптыр. Кыргызстан деп айтсаң сразу уже билишет да, билип калышты. Жакшы көрүшөт, мамиле аябай жакшы, биздин мекенге суктанышат аябай. Силердин мамлекетиңер өлө аябай кооз экен, природаңар сонун, тамактарыңарды айтат, абаңар таза экен. Өзүңөр адамдар дагы кичипейил, аябай жакшы болот, эмгекчил экенсиңер деп айтат, жакшы көрүшөт. Мамиле жакшы аябай бизге. Биздин көрүүчүлөрдү кызыктырган суроо да, буякта айлык маяна орточо канча, анан медицина тармагы, камсыздоо тармагы кандай экен? Айлык аянасы боюнча албетте биздин мамлекетке караганда жакшы. Бул жакта эң аз дегенде ошо айлык маяналары $600 башталат. 3000-4000 долларга чейин айлык алгандар бар. Ошондой орточо баада. Медицина жагын айтсак, медицина жагы боюнча аябай жакшы, өзүңүздөр көргөндөй аябай өнүккөн мамлекет. Медицина тармагы аябай өнүккөн. Бизде мисалы ар бир өзүбүздө мындай страховка эмебиз болот, картабыз. Ошол картаны колдонуп биз көп жактан да бекер тейлөө кылышат да. Ден соолугунда бир проблема болсо ошол карта менен колдонсо болот. Алинайым, биздин маегибиздин уланысында мындай суроо бергим келип турат да, азыркы учурда биздин жаштарыбыз көбү чет өлкөгө чыгып эмгектенип атат, билим алып атат. Анан ушул Катар өлкөсүнө келем десе, эмнелерди билиш керек? Анан бияктан келип кантип жумуш издесе болот? Бияктын мыйзамдары кандай? Катарга келип иштейм келем деген инсандарга кеңешим биринчи эле тил албетте. Бул жакта адамдар англис тили жана араб тилинде сүйлөшөт. Кыргызча, орусча сүйлөбөйт эч ким дегендей. Анан ошого биринчи эле ошо хотя бы база английскийди билиш керек да. Мындай прям жакшы билбесең деле кичине английский билиш керек баскан турганыңачы. Анан арабский билсең, конечно, вообще жакшы болот. Жумуш көп мүмкүнчүлүктөр болот. Жумушка киргениңе өзүңө деле, мисалы көбүнчөсү арабча сүйлөшөт да. Биринчи тил ошо, экинчи болсо ушул мамлекет жөнүндө мисалы бул жактын мыйзамдары, менталитетин, бул жактагы шарттарды, ошону баарын алдын ала билип алып, изилдеп, анан келсе жеңил болот өзүнөчү. Бул жака келүүнү сунуштайм, конечно, жакшы мамлекет аябай. Биринчиден аябай коопсуз. Ушу коопсуздук жагынан биринчи орунда да. Эч ким сага тийбейт. Мисалы сенин өзүңдүн мындай личный границаларыңды сакташат, эч ким тийбейт. Полиция күчтүү, бир нерсе болсо байланыссаң болот, укук коргоо органдарына жардам беришет. Ошондой дагы Коррупция жок, Коррупция жок. Коррупция боюнча чын жок. Ошол айырмасы аябай чоң да. Мисалы бизде азыр өкүнүчкө карагай коррупция аябай көп болуп атпайбы? Бул жакта болсо коррупция жок. Мыйзам аябай күчтүү. Мыйзамды баары сыйлашат. Бүт келген инсандар баары мыйзамга баш ийишет. Андай нерселер жок ошол. Биздин жарандардын саны канча? Анан интимаңар кандай мекендештермен? Бизде
бул жакта бир 1000дей кыргыз бар экен. Ынтымагыбыз жакшы, биз аз болгондуктан почти баарыбыз эле бири-бирибизди билебиз. Ар кайсы майрамдарда, эгемендүүлүктө, Нооруз, Айт ушул күндөрү жолугуп, иш-чараларды өткөрөбүз. Ар жума сайын мисалы волейбол ойнойбуз. Парк бар, ошол жакта чогулуп волейбол ойноп, андан чыгып ошо тамактанып, ушундай көп бат-бат жолугуп турабыз. Ынтымагыбыз жакшы. Ошо бири-бирибизди бул жакта ошо чужой бөтөн жерде жүрөбүз, бири-бирибизди колдоп, жардам берип, ошентип. Биз билгенден бияктан биздин элчилигибиз бар, Элчилигибиз бар, консулдук бар. Аларга деле кайрылсаңыздар, кандайдыр документтер жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар да? Ооба, элчилигибиз бар, официальный элчилигибиз бар, посол, элчи мырзабыз бар, консул бар. Документальный бир вопростор болсо, же болбосо ишиңде бир көйгөйлөр болуп атса, негизи эле любой эле вопрос менен элчиликке барсаң, бүт вопросторду чечип берет. Ошо ал жагынан жакшы. Кайрылабыз, жаңы келгенде мисалы барып катталабыз элчиликке барып. Элчиликте эле өздөрү ошо майрамдарды, официальный майрамдарды өздөрү уюштурушат бизгечи. Ошо мындай тыгыз катнаштабыз, чогуу байланышып. Анда эмесе сиздин жумушуңуз жөнүндө сүйлөшөлү. Азыр барып сиздин жумушуңуздан маек куралы, Маек ызындууландысында Алидан сиздин жумушуңузга келдик. Анда эмесе өзүңүздүн жумушуңуз менен тааныштырсаңыз. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Мен жумушума азыр сиздерди тааныштерге тааныштырып чыгам. Ичинен. Бул жактан кире берсек болот. Биз азыр мына мен иштеген жерде турабыз. Мен жумушум ушул жер. Катарда ушул жерде эмгектенем. Биз азыр эшиктин оозунда турабыз. Бул жер ошо Корея медициналык центри. Бул жер ошо кире бериштеги эле главный ресепшн. Главный ресепшн да. Мен болсо ушул жерде отурам. Кайсы жерде? Именно кайсы жерге? Үчөн любой. Жок, көрүп отурбайсың. Бул жерде отурам, көрсөтүп коеюн. О да. Так. Мен ушул жерде отурам. Мен орунум, жумуш орунум ушул жер. Ушул компьютерде иштейм да основном. Бул жерден мен ушул компьютердин жардамы менен келген пациенттерди ким кайсы дарыгерге келсе ошол жака чейин узатам. Ошол. Ошондой бул жерде мен коллегаларым дагы отурат. 3 адамга ылайыкталган орунда. Но в основном мен анан дагы менин коллегам бар, экөөбүз отурабыз бул жерде. Ошо. Бул жака баса берели. Бул жагы өзүңүздөр көргөндөй мына пациенттерге күтүп отурчу орундуктар. Негизи бул Корея медициналык центри. Кореядагы 4 ири чоң больницалардын атынан ачылган да. Мисалы ошол клиникалар өздөрүнүн өздөрүнүн бөлүктөрүн бул жактан курулган. Бир общий клиника, бирок ар бир кабат өзүнчө бир башка клиника. Мисалы Анканык деген бизде 4-этаждагы клиника, ал Кореяда чоң больница да өзүнчө. Пластикалык операция боюнча дагы башка клиника бар, ал дагы өзүнчө Кореяда бир чоң клиника. Бул жактан биз азыр кийинки этажга чыктык. Мына өзүңүздөр көргөндөй, сразу биринчи этажга чыкканда бул жерде аптека. Бул жакта биздин аптека ушундай чоң, жакшынакай, красивый. Конечно, бул жактан көбүнчөсү эле биздин өзүбүздүн эле пациенттер дары-дармек алышат. Дарыгерлердин направлениясы боюнча ушул жакка келип дарыларын алышат. Анан бул жакта болсо мока, кофейня кылып коюшкан пациенттерге чай-пай ичкенге. Анан бул жакта дагы ресепшн, бул жактан да эшиктен киришет да. Анан бул жакка бассак клиника уже дальше. Именно бир кореец ачкан деп айтпайбыз. Бул Катар менен ошо Кореянын келишиминде ачылган бул жактагы больница. Ошон үчүн бул жер Корея Катар медицина бөлүмү, ооруканасы, клиникасы десек болот. Бул жакта 90% пластикалык операция, пластикалык больница. Катарда деген азыр аябай популярный, өзгөчө аялдар арасында пластикалык операция. Анан ошол себептен ошо Катар элинин, Катар айымдарынын суранычы
кызматчы боюнча бул больница ачылган. Кореяда билесиздер, Кореянын врачтары аябай күчтүү болот, ушу пластика тармагынан. Негизи эле аларда медицина өнүккөн да. Ошого өздөрү ошондой келишим менен бул жакта ошо эки тараптан ушул клиника ачылды. Бул жакта мына уже комнаталар, например, медсестралардын комнаталары, менеджерлердин, ошо жанагы бул жакта өтө кызматкерлер көп да. Мисалы, канча кызматкер бар? Жалпы эсеп менен алсак бир 400 кызматкер бар. Ар бир мындай даже мондай тазалаган эмелер персоналарды айтсак, баарын кошсок ошо менен где-то бир 400 инсан болот. Негизи больница аябай чоң, 8 этаж. Ар бир кабат өз-өзүнчө мындай бөлүмдөр да. Биз болсо азыр executive check-up дейт, бул жак болсо денени толук check-up, full check-up деген, денени полный текшерүү да. Ал нерсе азыр бүт эле жерлерде популярный болуп атат. Азыр баарыбыз эле full check-up деп, баарыбыз эле полный осмотр кылып атпайбызбы денебиздечи. Бул бөлүм ошо сразу эле биринчи этажда ошол бөлүм. Бул жакта ошо адамдын ошо башынан ошо бутуна чейин полный текшерүү болот. Кайсы жеринде эмнеси жетишпейт, эмнеси болуп атат, эгерде бир онкологиялык оорулар болсо, ошолорду алдын алат, баарын карашат да ошол бөлүм. Бул жакта ошондой бөлүм. Азыр бул жак эмне пустой десеңиздер, азыр биз кечирээк келдик. Негизи клиника 9га чейин иштейт, кечки азыр бизде 4-5терге чейин мындай көп адамдар, пациенттер кетти. Атак бул жерде негизи адамдар көп басат болчу да. Staff lounge дейт, Staff lounge деген бул ошо кызматкерлерге арналган шарттар. Ооба. Бул жакта пациенттер, конечно, кирбейт. Бул жак биздин өзүбүзгө гана түшкү тамак, кечки тамактарды ичсек болот. Келип алып ушинтип обед кылып, чайникке чай коюп, микроволновка бар экен, Ооба. Сиздер атайын ушу бизге келгениңиздер үчүн мен биздин шарттарды, кандай жерде иштейбиз, баарын көрсөтүп коеюн деп чечтим. Мына өзүңүздөр билгендей холодильник, микроволновка, чай, баардык условиялар бар. Ар кимибиз монтип өзүбүздүн тамактарды эле алып келип салып алабыз. Ушул жерде чай ичебиз. Негизи иштеген адамдарга мындай шарт болушу аябай маанилүү экен да. Анан ушундай шарттарды түзгөнү өтө жакшы, бизге ыңгайлуу. Булар эмне? Булар ошо жөн эле полкалар, ушинтип ар ким өзүнүн мындай заттарын, тамак аштарын ушинтип салып коюшат. Мына мынтип чайларын, кофе, софу баарын салып алышат. Ушул жерде ушундай ар бир бөлүмдө отдельно болот өзүчө. Бул жакта бизде диетология клиникасы, диетологдор ушул жерде иштешет. Жана ошондой эле педиатрия. Жаш балдардын, мына эшиктен киресиң, ошол жак жаш балдардын клиникасы да. Балдардын дарыгеринин клиникасы ушул жак. Жана бул жакта болсо бизде диетологдор эки клиника ушул жакта отурушат да. Анан дальше өйдө чыга берсең уже стоматолог, жүрөк дарыгери, ашказан боюнча ошо бүт үстүнкү этаждарда. 8 этажга чейин. 8 этажга чейин. Дагы бир өзгөчөлүгү мына катардагы пациенттерге келгенде мына коляскалар бар да, атайын. Буту ооругандарга, мисалы картаң жакшы баса албагандарга мынтип эшиктин оозунан эле ушу коляскага отургузуп, кенен аябай бүт баары мындай баткыдай. Анан ушул менен ушу коляска менен, лифт менен бул жакта мына атайын кызматкерлер бар, өздөрү ушу жардам берип, өздөрү ушинтип коляска менен алып барышат. Бул дагы удобство. Ушул нерселер биздин буюрса биз Кыргызстанда да болот деген ишеничтемин. Биздин больницаларда да ушундай шарттар болсо, биздин ооруган адамдарга аябай жеңил болмок эле. Биз азыр мына 7-кабатта турабыз. Бул жак ушул клиниканын эң основной клиникасы, айткандай жана кожа, тери жана пластикалык операция бөлүмдөрү. Ушул жак мисалы мына өзүңүздөр көргөндөй пластик surgery дейт бул жактан. Ушундай, бул жактан ресепшн, мындай бассак болот. Жактан элдерде кабыл алуучу жер экен. Кабыл алуучу жер, бул жерден киргенде эле элдерге кабыл алат. Жана бул жакта болсо мына patients room дейт, пациенттерге атайын бөлүмдөр. Ошол жактарга кирип консультация кылышат. Жана бул жакта да көрсөтө кетели бул бөлүгүн. Эки бул 7 этаж аябай чоң да. Главный болгон үчүн эки жакта тең кабыл алуу, эки жактан. Бул жакта деле мисалы өзүнчө
бул жактан деле өзүнчө ресепшн кабыл алат. Жана бул жакта дагы ошо бөлмөлөр кожа боюнча келсе өзүнчө кабыл алышат. Жана уходу эми бүт нерселер жасайт да. Например, лазер дейт, лазер жасайт. Ушундай. Биз азыр 5-кабаттабыз. Бул жак дентал центр, дентал өзүңүздөр билгендей стоматология клиникасы тиш боюнча. Мына мисалы Limitri Dental деген Кореяда Limitri Dental деген стоматологический больница бар да. Ошонун негизинде ушинтип ачылган. Ошондой бир бөлүгү, ошонун негизинде, ошонун копиясы да, бир сөз менен айтканда. Ошондой мисалы Limitri Dental бул 5-этаж өзүнчө эле бир мамлекет Кореянын бир больницасы болгон да, ушундай бир сөз менен айтканда. Бул жерде сразу на ресепшн кабыл алат, анан бул оң жакта болсо ошо педиатрик дентал деген, ал только жаш балдардыкы. Атайын VIP бөлмөлөр дагы бар. Келген кээ бир ошо пациенттер болот, VIP пациенттер, то есть аларга мына отдельный сервис, шейхтер келет, ошо шейхтерге отдельный башкача бөлүмдөр, услугадагы, кызматтагы жогорку деңгээлде болот. Маегибиздин уланысында Алина, азыр биз турган жер жөнүндө айтып берсеңиз. Мен билгенден бул ушул Катардын эски базары болуш керек, э? Эски базары, бул жер ошо Катардын эски базары Сук Вакиф деп аталат. Эски базар. Бул дагы ошо Катардын эң кооз, мындай эң жакшынакай жерлеринин бири. Бул жака мисалы Катарга келген туристтер обязательно ушул жерге келип көрүп кетишет да. Бул базар аябай чоң, ичинен соода кылсаң болот, жаныбарларды сатат. Ошондой эле бүт арабтардын ресторандары бар да, тамак аш жайлары бар. Сирия, кааласаң Египет, Марокко, любой кухнядан кирип тамак жесең болот. Бул базарда? Бул базарда ошо ичинде. Азыр биз ошо кире беришинде турабыз. Бул жакта уже мына дүкөндөр башталды. Мисалы алтын саткан магазиндер бар, ресторандар, кийим саткан жанагы традиционный арабский кийимдерди, украшенияларды ушул жерлерден карап алсаң болот. Ошондой базар бул жер. Сук Вакиф деп аталат. Сук Вакиф. Мындай суроо бергим келип турат да. Доханын, Катардын жакшы жактары, минус жактары деле болсо керек да. Ошол жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, кандай дейсиз? Жакшы жактары кандай сизге жаккан, анан минус жактары кандай? Конечно, ар бир нерсенин эле ар бир өлкөнүн минустары, плюстары болот. Бул жактын деле өзүнүн минустары бар, плюстары тоже бар. Жакшы жагынан баштасак, жакшы жактары биринчиден эң коопсуз. Бул жакта 100% коопсуз. Кенен эле иштеп, мисалы биз азыр үй бүлөбүздү таштап, досторубуз калып, биз өзүбүз жалгыз келдик да бул жаккачы. Мен мисалы өзүм жалгызмын бул шаарда. Мен ошо бул шаардын коопсуздугуна ишенип, ошого бул жакка келдим. Ошо коопсуздук маселеси, анын үстүнө эми жумуш дагы жакшы, шарттар, айлык акылары, ошол дагы экинчи себеп. Үчүнчүдөн эми мындай жылуу шаар, жылуу, бир эле мезгил, бир эле нукта, бир эмеде жүрө бересиң да. Ошол жактары плюстар. Анын үстүнө эми все-таки мусульманский страна, менталитети деле бизге почти окшош. Ошол жактары дагы плюс. Ошого мындай биздин табитибизге туура келген жактары аябай көп, плюстарын айтсак. Минустарынан чоң эле эң алгачкы минусу бул ысык. Чынында погода аябай ысык болот. Азыр биз мына октябрь болуп уже бир максимум 35-30 градус болот. Салкын болуп, даже кечке мал азыр бир 20 градус болсо керек примерно. А так негизи жай айларында июньдарда вообще погода 50-60ка чейин чыгат максимально. Эшикте мындай көчөдө вообще баскан адам жок. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй толтура адамдар басып жүрбөйбү бул жактачы. Жайында болсо андай мүмкүнчүлүк жок да. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда деле көп өзгөрүүлөр болуп атат. Азыркы биздин жетекчилерибиз деле жакшы ыңгайлуу шарттарды Кыргызстандан түзүп атат да. Жолдор оң болуп атат, маяналар көтөрүлүп атат. Кандай деп ойлойсуз? Келечекте Кыргызстан кандай болот? Келечектеги сизди элестеткен Кыргызстан кандай? Сонун суроо. Кыргызстанды мен, конечно, аябай келечекте мына 5 жылда даже мен чоң өзгөрүүлөрдү күтөм, ишенем. Азыр
Кудайга шүгүр биз Кыргызстан өтө жакшы келатабыз менин оюмча. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жакында эле жолдор оңдолду. Бул деле чоң плюс. Же элементарно мисалы автобустар кирди, шаардан маршруткалар, ошо транспорт маселеси дагы чечилип атат. Чечилип калды да. Эми буйруса Бишкекте чечилди, региондор калды, ошолор чечсе. Еще метро салынса, мисалы транспорт маселеси чечилип атат буйруса. Жолдор, дагы мисалы окуу жайлар, ооруканалар, ошолор ошо ишкана эмелер дагы, жерлер дагы бул жактагы деңгээлге жетет деген ойдомун. Азыр эми акырындан келатат. Биз в любом случае Кыргызстанды сүйөбүз, конечно, в любом случае Кыргызстанды жакшы көрөбүз. Кыргызстанды кандай болсо ошондой кабыл алабыз. Анан, конечно, ар бир болгон кичинекей нерсеге дагы аябай кубанып, бул жакта жаңылыктардан угуп, сонун болуптур деп ушинтип отурабыз да. Анан буйруса болот. Бир 5 жыл, 10 жыл десем, 10 жылда бизде өтө чоң өзгөрүүлөр болот. Буйруса коррупция деле азыр жоюлуп атат, мыйзам катуу иштеп атат. Бизде дагы ушул Катар мамлекетинде мындай катуу тартиптер, ушул жактагыдай мындай закон, ушул жактагыдай болот деген ишеничтемин. Бул жер ошо Суквакив деген Катардын эски базары. Бул жерге ошо өзүңүздөр байкагандай азыр сезон. Кышында сезон болот да, мартка чейин аябай адам көп болот. Келген туристтер обязательно ушул жака келишет. Сөзсүз, Четирин сөзсүз келишет. Бул жер мындай өзүнчө бир тарыхый жер да. Сөз менен айтканда. Анан мына четте өзүңүздөр көргөндөй кофейня. Элдер келип ушинтип чай ичишип, ушинтип отурушат. Мисалы бул варианттардан ичине кирсең дагы ал жакта кийимдер сатат. Арабтардын жана өзүнүн аялдарга хенналарды, эркектердин жанагы кийимдери, башка кийген ак кошулорду, таспих, жай намаз ишиги баары бар да, ошо. Все, что касаемо арабтарга ошонун баары сатылат ичинде. Кайык деле өзгөчө экен, мисалы. Бул кайык деле өзүнчө ошо илгерки бир кайыктар окшойт. Сонун экен эми. Ошо жанагы тарыхый нерселер экен да. Тарыхый илгери. Мына мисалы араба. Катарда билесиздер төө. Бизде аттай эле мындай төө бул жакта аябай көп багылат, төө символ, то есть Кыргызстанга кетерде биз ушул жактарга келип, ушул базарга именно келебиз да. Баалар арзан, анан издеген нерсең баарын табасың. Мына Кыргызстанга мисалы белек кылып алып барсаң болот, үйгө алып барып коюп койсоң сонун. Мыналарчы мисалы мына Катардын эмеси, төө мындай төө. Анан бул кумураларды билесиздер да, мындай восточный стиль өзүнчө. Ооба. Ошо кумураларды алып барсаң болот, тоже жакшынакай. Мына мисалы бул жактагы элдердин кийимдери экен, тоже мындай Катардын өзүнүн бир символу. Ушундай игрушечный. Мынтип аялдар ушундай кийинет, эркектери болсо ушундай улуттук кийимдерин кийишет. Алинайым, биринчиден сизге чоң рахмат, ушундай бизге маек куруп, биздин долбоорго катышып бергениңиз үчүн. Анан сизге азыркы учурда биз эркин микрофон берели, Кыргызстанга каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Сиздерге дагы чоң рахмат, ушинтип келип бизден интервью алганыңыздарга. Мен да аябай кубанычтамын. Кыргызстанга, кыргызстандыктарга баарыңыздарга салам. Өзүңүздөрдү абайлап, жакшы жүрүңүздөр, ийгиликтерди каалайм. Катарга келем деген мекендештер, кыздар, балдар болсо, албетте компаниялар аркылуу ишеничтүү агентстволорду таап келсеңиздер болот. Бир аз английский база билип алыңыздар, жаныңыздарга бир аз акча алып алыңыздар. Бир аз ушу мамлекеттин мыйзамын, менталитетин бир сыйра изилдеп келсеңиздер баары жакшы болот. Буйруса жакшы көнүп иштеп кетесиздер. Бул жака келип иштесеңиздер деле болот. Айлык акылары жакшы, коопсуз, жакшы өлкө. Балким келсеңиздер жолугуп калаттырбыз. Бир туугандарыма, ата-энеме, жалпы мен туугандарыма, досторума, курбуларыма, мени көрүп жаткан менин тааныштарым баарына чоң рахмат. Баарыңыздарга салам.